Чоң коркунучтардан бирөөсү приоритеттердин алмашуусу. Бул да өтө маанилүү. Көп алымдар бул маселеге токтолбойт. Приоритеттердин алмашуусу. Эгерде бир мусулман үчүн, мусулмандын канча майрамы бар? 2 майрам бар. Мусулмандын 2 майрамдан башка майрам жок. Күндөр болушу мүмкүн. Бирок 2 майрам бар. Кайсы бир мусулман ошол 2 майрам болгон Курман айтты алат, анан жаңы жылды алат. Биринчи иретте жаңы жыл буга чоң бир Кудай Таала койгон бир майрам, пайгамбар койгон бир майрам, мусулманчылыктын майрам болуп эсептелет. Бул өзү чоң бир нерсе. Экинчи ошол азыркы учурдагы болгон дүйнөнүн баардыгы дүйгүрлөп туруп не кылат? Майрамдаган ошол жаңы жыл майрам бар. Экөөнүн оорду алмашып калган болсо, иманынан шектенсин бул инсан. Эгерде экөөнүн оорду алмашып калган болсо, иманынан шектенсин. Короткон учурда эгерде сен мусулман болсоң, Курман айтка короткон акчаңдан канча акчаны короткон болсоң, жаңы жылга андан көп акча корото албайсың. Мусулман катары корото албайсың. Бундай ойлош керек. Бул да ой жүгүртүү маселеси. Экология жактан алгыла. Эй туугандар, могу канча балаты кыйылып атат карагыла. Канча балаты кыйылып атат. Бир өзү туурабы, акылга салгыла. Өзү туурабы бул маселе? Ватикан билесиңер, Ватиканды билесиңер да, Ватикандын балаты коюлуусунун шартын бирөөсү эмне билесиңерби? 100 жылдык балаты болуш керек. Ватикан коёт. Биз ошол жылы 100 жылдык Ватиканды койгон балатын эмне кылабыз биз? Кыймыл аракетибиз менен эмне кылабыз? Аларга көмөк көрсөтүп атабыз. Жазбайбыз, айтпайбыз, сүйлөбүз, экологияны сакташ керек деп чоң организациялар курулуп атат дагы. Бирок бул маселеге келгенде бир да организация оозун ачпайт, сүйлөбөйт. Чыдасыздарбы? Бунда ойлош керек. Бунда ойлоп туруш керек. Взрыв пакеттер, питардалар, тияк-бияк. Кайсы жактан алсаң, кайсы жактан жакындабасаң ошол питардалар, эмне дагы, хлопушкалар, булардын бир пайдасы бар. Өзү майрам деген сөз, пайда деген сөз да, пайда. Майрам өзү пайда алып келиш керек. Руханий жактан пайда алып келиш керек. Мына мусулманда майрам эмне дегенде? Мусулман майрам деген сөз, мусулман Аллага жакындаткан бир майрам болуш керек. Мусулман караңла майрамды. Биздин майрамдар 2 рекет намаз менен башталат. 2 рекет намаз менен башталат майрамдар. Аллага жакындаткан. Пайда алып келет. Садака беребиз, инсанга пайда алып келебиз. Сен ошол питарданы алып туруп 5 мүнөт анан сапырасың эмеге. Бир исрап арам болуп эсептелет. 2 зыян. Мына азыр роликтер жүрөт. Кичинекей балдар өртөлгөндө ошол питардадан улам. Караңыздар. Акылдуу болойлу. Эң акыркысы. Сен ошол сатып алган питарданын түшкөн акча сенин мамлекеттин бюджетине түшпөйт. Буну унутпа. Мамлекет сен башка бирөөнү азыркы учурда чоң көйгөй болгон бирөөнү багып атасың азыр сен. Питарда менен келип туруп чекеден акырын сенин жериңди акырын алам деген бирөөлөрдү эмне кылып атасың? Багып атасың. Эртең кыяматта унутпагыла. Бул нерсе унутпагыла. Жаңы жыл чоң бизнес корпорациянын өзгөчө күнү. Буну унутпагыла. Чоң бизнес корпорациялардын өнүккөн күнү. Азыркы учурда бүт супермаркеттер киргиле. Өткөндө кирдим бир супермаркетке. Пайдалуу болгон мөмө жемиш турган жерди алып туруп шампанский тизилген тетиги 300-400 квадраттан баштап туруп башынан аягына чейин спирт ичимдиктер түзүлгөн. Бул спирт ичимдиктер калбай калат. 31 барып туруп ошого барып көргүлө. Барганда көрөсүңөр, бир да бутылка спирт ичимдиги калбайт. Спирт ичимдигин жакшы деген инсан барбы? Акылга салайлы. Жакшы деген инсан жок. Ошону сен менен ичип атабыз, билесиңби? Ошонун аркасында көптөгөн күнөөлөрдү да кылып атабыз. 31-ден 1-ге байланган күнү бул майрам күнү эмес. Бул массава жалпы дүйнөдө күнөөлөрдүн бир заматта түрдүүсүнүн аткарылган шаңдуу түрдө күнөөгө баткан бир күн болуп эсептелет. Эгерде ошол күнгө кошулгуң келсе, сен билесиң. Эгерде кошулгуң келбесе, анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тааланын динин ээрчи туруп ошол күнү биздин мусулмандарга жайыл болгон
Gapletте болгон мусулмандарга дуа кылалы. Я Рабби, ошонун күнөөсүн кечиргиниң, туура түшүнүк бергиниң, хидаятка түшүргүнүң деп дуа кылыш керек. Биздин милдет бул, түшүнүктүүбү? Барып тиякта буякта табылабагыла. Сен жаман кылып атасың, тигиндей кылып атасың. Жакшы сөз менен айтсаң айт. Жакшы сөз менен айтсаң айт, жакшы нерсе. Жакшы, бирок эч качан агрессия менен бул күндөрдө башкаларды жамандабагыла. Түшүнүктүүбү? Андан көрө сүйлөсөң жакшы сөз сүйлө. Жакшы сөз сүйлөбөсөң жүрөгү менен жаман көр дагы тигилерге дуа кылгын. Дуа кыл. Дуа кыл, Аллахка жалын. Түшүнүктүүбү? Карагыла. Кээ бир провокаторлор азыркы учурда бирөө айтты. Müslümandardın emesinde bir firmasında сүйлөп аткан учурда жаңы жыл маселе келгенде тиесеси жок болгон мусулман болгон бирөө алып туруп харам деп жазып атат. Карагыла, провокацияга алдырып атат. Адам тартып атат. Мен биякта провокация үчүн кылган жерим жок. Буну унутпагыла туугандар. Бир гана акыл насаат, эки ой жүгүртөлүк тиянакка келели иншалла. Бул майрамдардын өзүбүздүн үй бүлөбүздүн өзүбүздөн баштасак жакшы болот. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin.